Аялдарга карата зомбулукту чагылдырган учурда журналисттер көбүнчө этикага туура келбеген фото жана видеолорду колдонушат. Мындай материалдар көрүүчүнүн көңүлүн бурганы менен жабырлануучуга зыяны тийип же аудиторияга терс таасир бериши мүмкүн. Болбосо журналисттин биринчи эрежеси зыяныңды тийгизбе деп аталат. Кыргызстанда журналисттер аялдарды уур токмокко алгандар же фемицид тууралуу жаңылык жазганда бычак же чачыраган кандын сүрөтү менен жарыялашат. Мындай тажрыйбадан оолак болгон оң. Анткени ушул сыяктуу сүрөттөр зомбулук көргөн адамдарды нес кылып, жаратын ырбатышы мүмкүн. Андан сырткары мындай сүрөттөрдү колдонуу зомбулукту нормалдаштырууга алып келет. Коом ташбоорлукту жектегендин ордуна кадыр эсе көрүнүш катары кабыл ала баштайт. Кээде кыргызстандык журналисттер маркум аялдардын сөөгүн же зомбулуктан жапа чеккендердин жарааттары түшүрүлгөн сүрөттөрдү жарыялашат. Мындай сүрөттөрдү жарыялоого болбойт, анткени маркум же токмок жеген аял биринчи кезекте адам, ал эч убакта ташбоордукту демонстрация кылуучу буюм эмес. Каза болгон аялдын жакындары жаңылыктардан мындай сүрөттөрдү көрсө психологиялык оор соккуга кабылышы мүмкүн. Зомбулуктан аман калган аял деле өзүнүн ошол аянычтуу абалын кайталап көрүүнү каалабаса керек. Ушул сымал сүрөттөрдү жарыялаганда трагедия шок контентке айланып, журналисттин макаласына көйгөйдү чечүү үчүн эмес, көрүүчүлөрдүн санын арттыруу үчүн көңүл бурулуп калат. Бул курч маселени тескерисинче мокутуп, коомчулуктун көз алдында зомбулукту кадыр эсе көрүнүш катары калыптандырат. Андан тышкары журналисттер материалдарында аялга муштум кезеген, чачынан сүйрөгөн же коргологон алсыз аялды үстүрттөн караган зөөкүрдүн сөлөкөтү түшүрүлгөн сахналаштырылган сүрөттөрдү колдонушат. Мындай сүрөттөр аялды тек гана коркок, кордукка моюн сунган алсыз катары көрсөтсө, өз кезегинде бул стигманы күчөтүп, жабырлануучунун ан сайын үмүтүн өчүрөт. Ушул сымал сүрөттөр адамды чоочутат, коркутат, бирок маселенин чечүү жолун сунуштабайт. Аялдарда өзгөчө зомбулук көргөндөрдө тынчсыздануу пайда кылып, бирок кимден кантип жардам алам, абалдан кантип чыгам деген суроолоруна жооп бере албайт. Демек, төмөндөгүдөй сүрөттөрдү колдонууга жол берилбейт. Алар: кылмыштын куралы, кан, өлтүрүлгөн аялдын сөөгү, жабырлануучунун жаракаттары, кан, муштум, зөөкүрдүн көлөкөсү, коргологон аял менен сахналаштырылган сүрөттөр, башкы сүрөт катары каармандардын соц тармактагы интимдик сүрөттөрү, жабырлануучунун балдарынын, башка туугандарынын сүрөттөрүн колдонууга болбойт. Ал эми төмөндөгүдөй сүрөттөрдү колдонсок болот. Алар: адам өлтүрүүгө же зомбулукка шектелген кишинин жүзү, бети жашырылып же көзү кара түстөгү тасма менен жабылган учурда, жабырлануучунун жүзү, жаракаттары жок кездеги, жабырлануучу менен зөөкүрдүн бирге түшкөн сүрөтү, окуя болгон жердин сүрөтү, эгерде кан жана кылмыштын куралы жок болсо, милиция кызматкерлери маркумдун сөөгү жаткан жерди чийген контур, жабырлануучу менен зөөкүрдүн үйүнөн тартылган кадрлар, күбөлөр, милиция кызматкерлери, кошуналары жана туугандары, алардын макулдугу болгон учурда, атайын кызматтардын автоунаасы, номери көрсөтүлбөгөн учурда колдонууга болот. Аялдарга карата зомбулукка каршы жүрүштөрдө тартылган шамдар жана гүлдөр түшүрүлгөн сүрөттөр. Эгерде үрөө учурган материалдарды пайдалануу зарыл болсо, мисалы кылмыштын далилдерин сактоо үчүн, андайда сөзсүз аудиторияга алдын ала терс таасир бере турган контент бар экенин эскертүү зарыл. Ошол эле учурда дайыма альтернатива табууга болот. Мисалы символикалык иллюстрация же зомбулуктун курмандыктарына колдоо, тилектештик идеясын берген, зомбулукка каршы туруу, аялдардын укугун коргоону чагылдырган визуалдык метафора камтылган сүрөттөрдү пайдаланууга болот. Мисалы, бул жерде аялдар зомбулукка каршы күрөшкөн позицияда тартылган бир нече сүрөт бар. Мында аман калууга болгон үмүттүн учкундарын да көрүүгө болот.